Ассаламу алейкум, урматтуу Сапар ТВ каналынын катталуучулары. Сиздерге Дания өлкөсүнөн чоң салам. Достор, жакшы жаңылык. Англияга кантип барабыз деп комменттерге жазган байкелер үчүн Migrant KG сайтында бүгүн 5 октябрь 2023 жылы сайтта набор жүрүп баштады уже. 2000 квота барды эртерээк толтуруп кирип жетишип калыңыздар. Кандай толтурарын мен видео кылып азыр чыгарып көргөзүп берем сиздерге. Класс басып, досторуңуздар менен бөлүшүп эртерээк жетишип калыңыздар. Google Chrome'га же браузерге кирип туруп эле Migrant KG деп жазасыздар. Migrant KG мынакей биринчисинде эле чыкты. Ушул биринчи сайтка киребиз, KG официальный өзүнүн сайтына. Мына киргенде эле сайттын өзүндө онлайн регистрация в Великобританияда. Кирген соң мынакей сайттын өзү ылдыйга чөстүр. Ылдыйга түшкөндө эле мынакей регистрация деп турат. Мынакей регистрацияны басабыз. Ушундай сайтка кирет, Proforce'ун сайтына кирет. Биринчи эле болсо бул дата собеседование, Бишкекте боло турган собеседование бул көрүнүңүздөр достор, бул сайт бүгүн эле 5 октябрда ачылды. Бул 14 октябрга собеседование бар. Бул демек бул жерден числону өзгөртүп өзүңүздөр могу календардан өзүңүздөргө удобный убакытты тандасаңыздар болот. Бош убакытты көрүңүздөр. Бул жерде 12:00 уже жок убакыт мынакей. Ошентип убактысын өзүңүздөргө жараша тандайсыздар, убактыңыздарга жараша. Бул жака кийинкиси аты жөнүңүздөр паспорттагыдай только английском толтурасыздар. Туулган күнүңүздөр, айыңыздар, жылыңыздар, пол, номер загранпаспорта, дата срок окончания. Анан бул жерде эске салып кетчү нерсе достор, мына email деп турганга Gmail поштаңыздарды туура жазыңыздар. Анткени Gmail почта менен көп нерсе аткарылат, Англияга барганда да ошол иштеп берет. Анан астына сиздер менен байланыш үчүн WhatsApp номериңиздерди жазыңыздар. Кийинкиси орус тилин билесиздерби деп турат. Бул программа кийинкиси мындай бул программа бекер, бирөөгө акча төлөшүңүздөр керек, ошол тууралуу жазылган. Айыл чарба жумуштарын кылгансыздарбы? Бул жактары достор түшүнүктүү эле, физически сиз мындай жакшысызбы, даярсызбы дегендей. Кийин бул жумуш 6 ай бүткөндөн кийин кайра Кыргызстанга келишиңиз керек, ошол тууралуу договор тууралуу турат. Анан бул жерде где-то жумушка регистрация кылгандан кийин где-то 6 айдай күтүп калышыңыздар мүмкүн, ошол тууралуу примерно 100 000 сом расход тууралуу жазылып турат бул жерде. Сиз мындай макулсузбу, мындай 298 фунт стерлинг ба визага кетишине, анан бул уже кайтарылбайт деген эмеси турат. Өзүңүздөр түшүнүп, мындай окуп, шашпай толтурсаңыздар болот. Бул жака загранпаспортуңуздарды толтурасыздар. Мынакей отправить басасыздар. Отправить баскан соң сиздерге Gmail поштаңыздарга жооп келет. Мына ушундай поштаңыздарга жооп келиши керек достор. Каналга катталып, лайк басып, досторуңуздарга жөнөткөнү унутпаңыздар. Барыңыздарга ийгилик достор.